Ayalдар çayxanaga bargаны туурабы дейт. Бул намыссыздык. Жийиркен иштөө. Аялдарды коюп бересиң, барып алып ноокаттын центринде абшысайга барып алып жыргай берет өздөрүнчө эле. Уят нерсе. Аял зат үйдө болуш керек. Үйгө чогулуп тамак кылып жей берсин. Ынтымак болуп. Бирок ашканага кетип калганы бул биздин адепке сыйбаган жаман көрүнүш. Шариятыбызда үйлөнгөн соң 40 күн чилде сактап, шамдан кийин көчөгө чыкпо деген барбы? Жок. Эми буну бирок карманыш керек да. Анткени үйлөнөт дагы катынды алып койгон үйгө, анан өзү көчөдө жүрө берет да бирөөлөрчү. Аяктан эмне кылып жүр түшүнбөйсүн. Эртең менен келет. Өзү үйүндө иши бар. Анан көчөдө жүр. Ошон үчүн ушуларга айтыш керек, сен шамдан кийин чыкпа деп коюш керек да. Чыкпа деген түшүнбөйт. Катыны үйдө, анан көчөдө эмне деп түшүнбөйсүн ошолорго. Анан ошого сен чыкпашың керек деп койсоң чыкпай отура берет да. Ошондо айтылган сөз.